Менин суроом, жубайлар сооп бөлүштүрүү керек дешет. Шариатта өкүмү кандай болот? Рахмат. Сооп Алла Тааланын баарына бергенге чечип койгон. Даже бир нерсени айтып берейин. Зекет бергендин сообу өтө чоң. Алланын фарызы. Бирок зекет бергенге бир киши сизди өкүл кылды, аманаткөй кылды, акчаны алыңыз дагы, пананча түкүнчө деген кембагалдар бар, ошолорго алып барып бериң деди. Сиз кыянат кылбай, максаттуу, багыттуу алып барып бердиңизби? Зекет алган киши канча сооп алса, сиз да ошончо сооп аласыз да. Болсо сиз 1 сом берген эмессиз. 1 сом берген эмессиз сизчи. Бирок Алла субханаху ва таала ушунчалык беришен, сиздин аманаткөйлүгүңүз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан муну. Аманаткөй киши ошо элдин ошо акчаны мени зекеттик болобу, садаканы болобу, хадия болобу, канча сооп алса, ошончо сооп алат Алла. Бир гана ошо максаттуу бөлүп берсе. Соопту бөлүштүрүүдө алхамдулилля жол жоболору толтура. Алхамдулилля. Менин 2 суроом бар эле. Сиңдими 8 айлык болгондо атамын карындашына бергенбиз. Фамилиясы дагы өткөн. Өзү билбейт. Азыр 20 жашта. Качан айтыш керек? Кантип? Акыл эсине жетип калды, урса айтып койсоңор болот эми. Атаңыздын карындашынын күйөөсү бөлөк да. Тугандар, мындай биздин динибизде ар бир инсан өзүнүн атасынын аты менен чакырылат. Аслында атасы менен, аты менен. Кыямат күнү ошондо чакырылат. Жолдошуң оронууга макул болбосо, эмне кылыш керек? Күнөө кимге жазылат? Бул өзү оронууга жолдоштон уруксат сураган болбойт өзү. Намаз окуу, орозо тутуу фарыздары бар го. Бул жерде махлуктан уруксат суралбайт. Фарызды аткарууда. Жоса арамдан сактанууда махлуктан уруксат суралбайт. Жолдошумда мен уурулук кылбай эле коеюнбу деп суралбайт. Арак ичпей эле коеюнбу деп суралбайт. Түшүнөсүзбү? Бул арам нерсе, Алла Тааланын фарызы аткарууга. Же болбосо Алла субханаху ва таала тыйганга буйрук бергендери, булар уруксат суралбайт эч кимден. Мындай эмес да, мисалы карап туруп эле падышадан мен кумар ойной берейинби же жокпу? Же арак иче берейинби же жокпу? Же адам өлтүрөйүнбү же жокпу деп. Анда суралбайт, бул арам нерсе да бул. Атадан да сурабайсың, күйөөңөн дагы, аялыңан дагы, бала чакаңдан да бул суралбай турган нерселер булар. Намаз окуймунбу деп ал суралбайт нерсе бул. Намаз фарыз, мисалы, балагатка толду, акыл эси жакшы элеби? Окуш керек ал. Ага чейин эгер акыл эси жетпесе, же болсо балагата толо элек болсо, анда бөлөк кеп. Ошон үчүн эгер акырын, алхамдулилла, эми бул жолукту дайым эле айтабыз. Бул жараткан Алланын фарызы. Бул сатыр туугандар. Аткарган соо болот, аткарбаган өзүнө жараша алат ал эмне? Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Биздин сурообуз, ахиреттик достор тууралуу айтып бере аласызбы? Ахиреттик достор чыныгы достор. Түбөлүктүү бейиштин достору. Жакшы иштерде шериктеш болгон, жакшылыкты бөлүшкөн. Алымдар көп нерсени айтат. Өзү Кур'ан-ы Каримде мындай аят бар да: Ал-ахилла яума идин бa'духум ли бa'дин аду иллал муттакин деген. Достор, бул достор бар го достор. Кыямат күнү бири-бирине душмандар деген да. Бу дүйнөдө дос болуп жүрүшөт го. Акча дос, бийлик дос, сулуу дос, мансап дос, башка дос деген. Кыямат күнү бири-бирине душмандар. Алла айткан. Бир гана таквалар гана ошо чыныгы достор экен. Дос болсоңуз, таква дос болуңуз. Эгерде чындап эле алхамдулилла досуңузга күйсөңүз, таквалыкка чакырыңыз, түбөлүктүү бейиште болуңуз. Чогуу бейиште болгула. Бейишке тарта турган, бейишке ошо үндөй турган, бейиштин жолуна сала турган дос чыныгы дос. Сизди дозокко түртүп атсачы, ал дос эмес ал. Сизди жалганга, арамга түртүп атса, ал дос эмес ал. Кыянатка, ал астыңызда ал.
Ал жылан. Ал адамдын өңүндөгү шайтан ал. Чыныгы дос кандай? Чыныгы дос сизге биринчи Алланы эстетип турса, айыбыңызды жашырып турса, катаңызды оңдоп турса, жок болсоңуз сурап турса, артыңыздан сизге дуа кылып турса, мына чыныгы дос мына. Кыяматтык достор мындай болот. Ана сен айыбыңы ар кимге айтып аткан болсо, ката кетип калсаң, досум мынаны кылбайлы, аны айтпайлы, наоборот, кыла берсин, башы менен сайлат да жакында деп. Мынандай мунафыктар бар да. Алдыңда жылмайып, күлүп, дейт, артында каратып, чыккандан кийин сени сөгө турганчы. Мына анық мунафыкта бул. Эки жүздүн эң мынакей анық мунафыктар да. Ошон үчүн жаман достон пана тилеш керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Жаман достон пана тилегиле деди. Жаман достон пана тилеш керек. Аллахым ушу жаман достон. Эгерде сизгечи, сиз жакшы жүрөсүз, таква жүрөсүз, анча-мынча адамдар мурда досмун деп жүргөндөрчү жүзү үйрүп кетсе, кыжанат болбоң. Мүмкүн сиздин дуаңыз Алланын алдында кабыл болгондур, ошон үчүн Алла таала буларды узак кылып койду сизден. Түшүндүңүзбү? Сиз дуа кылгансыз эле. Я Алла, ошон үчүн сиз кыжалат болбоң. Сизге бирөө көңүл бурбай койсо, сизди карабай койсо, өзгөчө башыңызга бир абал келгенде кыжалат болбоң буга. Бирок чыныгы дос болгондо мынандай сыпаттар менен дос болуң. Дүнүйө үчүн эмес. Бир нерсе бербей койсо, антип койсо, деп туруп, кыямат болуп кете тургандай. Жок. Ахирет үчүн достор бул башкача достор. Бири-бирин алхамдулилlah иманга чакырган, бири-бирин жакшы амалга чакырган, аркасынан жүрөгү таза, жакшы ойдо, мына чыныгы дос ушулар. Кээде мындай болуп калат экен да, бир окуя бар эле мындай. Бир достор компаньон экен да. Чогуу жаман иштерди кылчу экен. Арасынан бир өлүп калат. Өлүп калат дагы кетти да ал. Ошо арам иштерди кылган боюнча кеткен да. Анан кийин берки достору тооба кылат. Болду, всё деп. Акыркы кылганыбыз ушу болсун деп. Дос өлүп калды. Бардыгы таштайт дагы, арам жол таштайт, жакшы жолго аулия болот. Тияка барат ахиретке барып. Баягы өлүп калган досу досторун издесе жок да, дозокто. Дозокто жок да алардын янында. Алар тооба кылган тиякта. Барды тооба кылып берген. Анан кийин айтат экен, силер каякта бейиштесиңерби? Мен менен эле чогуу жаман иштерди кылып жүрдүңөр эле го. Досум, бая сен жаман ишти кылып өлүп калгандан кийин биз баарыбыз тооба кылып ал иштерди таштап бияка түшкөнбүз. Ошондой болуп калбайлы. Достор угуп алгыла. Сенен кийин. Билбейсиң да качан өлүм келерин. Өлүм кимге биринчи келет экен каяктан билесиң сен? Тооба кылып алар бейиште болуп, анан кийин сен дозокто болуп калбай турган болуш керек да. Кудайым сактасын турганда. Ошон үчүн иншалла чыныгы достор бейишке чакыргандар достор. Намаз окуп жатканда баш кийим болушу зарылбы? Саждага барганда чач жай намазга тийсе эмне болот? Чачты баш кийимдин астына бастырып окуу керекпи? Тугандар, динибиз маданиятты, адепти үйрөтөт. Баш кийим, алхамдулилlah, бул адеп, маданияттан. Анча-мынча жылаңаш баш окуп калсаң эчтеке эмес. Дайыма адат кылып албаш керек. Баш кийим менен калпак кийип жүрүңүз. Эчтеке эмес. Кыргызсызбы? Калпак кийип жүрөм. Кичинекейде оор болуп калды, эчтеке эмес. Жеңилирээк топу кийип алыңыз. Кышында тумак кийип алыңыз. Бизде эч нерсе эмес. Сен өзбексизби? Өзбек топу кийип алыңыз. Казак топу бар, тажик топу бар, татар топусу бар. Жөн мисалы да, эчтеке эмес. Баш кийимдери бар. Бирок алхамдулилlah мусулман баш кийимде. Сепин кичпейил алып жүрөт. Мен Вашингтонго барып калдым. Америкага. Ошол жерде жөөттөрдүн бир мектебине барып калдым. Алардын топусун билесиздер да. Алардын топусу кичинекей болот. Еврейлердин топуларын көргөнсүңөрбү?
айтамын. Мектебине барсам, балдардын баардыгы топушан экен да. Кичинекей баардыгы топушан. Ал мектепке кимдин ата-энеси еврей болсо гана алат экен. Ирландец, испанец, балеге тияк башка эч кимдин албайт экен, мексикан жок. Ким ата-энеси жөөт болсо алат. Жөө болбосо экинчиси, атасы го еврей эмес, апасы еврей. Ошону аябай кеңештен кылгандан кийин анан өткөрөт экен. Анан ал жерде ошол мектебинде сыйына турган синагога деп коебуз биз, ошондой жайы бар экен. Анан мен ошол мугалим менен сурап калдым котормочу аркылуу. Булар эмне үчүн топу кийип жүрөт дедим да. Айтсам айтат, адептүүлүк үчүн дейт. Билсин да бул жерде будан чоң мугалимдер бар да дейт. Экинчиси дейт, бул унутпасын мен үстүмдө Кудай турат дегенди дейт. Ошодон ушу сөздү уктум мен. Завучу, еврей завучуна. Бизде алхамдулилlah, демек иншалла топу кийип жүрүш керек туган. Сажда эгер пешенемде окуса, ооба топун ичине астына бастырып алсаңыз болот. Кээ бир жерлерде ушундай жөнүндө чач узун болуп, анан кийин ошого сажда кылганды макруh деп айткан жерлери да бар. Пешене ачык бойдон саждага тийгени жакшы. Жолдошум менен көп урушабыз. Акча, үйдөгү каражат, кантип урушпай татыктуу аял болом. Сабыр, кечиримдүүлүк, таквалык. Үйдө Куран окугула, маселен бар деп бүтөт. Акчанын мухаббатын жүрөктөн чыгарыш керек. Исрапкерчиликке жол бербеш керек. Болду. Үйдө бакыт. Жашым 60-ка кирдим. Инвалид кызым бар. Жашы 30-да. Жолдошум менин пенсияларымды кызымдын группасын өзү алат. Бербейт. Бир жака айылга барайын десем да, ооруп калсам да жаман көрүп акча бериши кыйын. Сөгүнүп жүрүп берет. 5 убакыт намаз окуп, сакал коюп, диндеги адам болуп бизди сыгат. Ушул кылганы туурабы? Үйдөн эч жака чыгарбайт. Мен инвалид кызым караганым үчүн группа пулун өзүн группа акчасын деген экен. Өзүм алганга укугум барбы дейт. Бар да. Өзүңүздүн пенсияңызды өзүңүз алганга акыңыз бар. Кызыңыздын ушул ооруп аткан болсо, канча группасы, кайсы группадан акча берсе, аны алганыңызга акы бар. Ана мындай жолдошуңузга да, ошо күйөөгө мындайларга айтып коюшуңуз керек. Туган өзгөчө намаз окуп, сакал коюп, пайгамбарыбыздын сүннөтүн жүзүңүзгө алхамдулилля ушундай бир нурландыргандан кийин мындай арам иш кылбаш керек да. Аларды багыш керек. Аларды кайра кажеттерин бүтүрүп. Кыз жигит болуп сүйлөшсө, зына болобу? Же зына болбойт, зынага жакын болот. Зынага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, көз, тил, кулак, кол бардыгы зына кылат деген. Бул мааниси эмне? Кийин анан уяттуу жери тастыктайчы жалганга чыгарат. Карыздан чыгуу үчүн эмне кылуу керек? Кайсыл дуаларды окуу керек? Иншалла, биринчиден Алла Тааладан чын жүрөктөн эле өзүңүздүн тилиңизде эле сураңыз. Эгерде пайгамбарыбыздын дуасын жаттап алсаңыз дагы жакшы. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сива. Аллахумма кфини би халалик ан харам. Я Алла, адал ырыскың менен мени мындай жетишерлүү кылгын, арамдан бошотуп тур. Жана өзүң айкөлдүүлүгүң мени бай кылгын, карызымдан куткаргын депчи. Намаз окуйын десем, шайтан жолумду уруп жатат. Эмне кылайын? Намазды кантип баштайын? Караңыздар. Эрк деген бар. Алла Таалам товфик берет. Кичине эрк керек. Эң жакшы өзүңүздү кичине эле бир аз мечитке карай, даратка, намазга карай кадам таштаңызгын, жараткан Алла субхана ва тааланын гайраты, жараткан Алла Тааланын райымы бизге тезирээк келет. Хадисте келет го. Сен эгерде бир карыш жакындасаң Алла Таалага, Алла субхана ва таала сага бир кулаш жакындайт. Бир кулаш жакындасаң Алла субхана эки кол жакындайт. Канча жакындайт Алла субхана. Алланын рахматы. Ошон үчүн иншалла. Жашаганыбызга 15 жыл болду. Ошол жылдын ичинде ажырашуу, жарашуулар көп болду. Себеби жолдошум көп ойнойт. Бирөөнү сүйүп калдым деп балдарын да кечкенге даяр болуп калат. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп
жараштык. Балам 5 жашта. Азыр ооруп лечение алабыз. Ошонун атасынын жаман жүргөнү таасири тиеби? Алла разы болсун. Жамандын кесепети, жакшынын шарапаты мурунтан бизде айтылып келет. Жаман амалдын таасири тиет. Жаман амалдын сөз таасири тиет. Ошондуктан иншалла жаман адамдар жаман чөйрө менен жүрбөш керек. Жөн эле жаман болуп кетесиз. Жакшы чөйрө тандаңыз, иманды чөйрө тандаңыз. Assalamu alaikum ustaz, kүйөөбүздү кантип динге чакырабыз? Телефонго көп берилип кетти. Азыр эми телефонго берилбеген эркек аз калды окшойт. Телефонго берилип кетти. Бизде туугандар караңыздар. Үйдө, ар бир мусулмандын үйүндө Курандын арабчасы дагы, кыргызча маанилерин котормосу, тафсири болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, жана биздеги фикый маселелерде адал арам, жана ислам ибадаттарында ушуларга бул китептер бизде болуш керек. Өзүбүз да окуп, балдарга да аз болсо да окуп берип турсак, өтө чоң пайда алмакпыз. Китеп окугула. Китеп окубасак болбойт туугандар. Туган урук менен кантип ар дайым жакшы сый мамиледе сактасак болот. Бардыгы эле тууган. Мынакей, биз оңолун өзүбүздөн баштайлы, башкаларды унутпай, аларга айтып турайлы. Ушул жерде Алла Таала иншалла берет бардыгы. Зикирди, салаватты сол колдо да айтса болобу? Оң кол менен айткан жакшыраак. Кээде иншалла сол кол менен айта турган болсоңуздар эч нерсе эмес, бирок фукахалар айтат, оң кол менен айткан жакшыраак. Азыр экинчи турмушум, менин азыр экинчи турмушум. Биринчи турмушумдагы жооп бербейм деген. Аны менен ажырашканымдын себеби ичип келип, жок жерден уруп, сөгүп, тебелейт эле. Азыркы учурда экинчи турмушумдан 3 балам бар. Ажырашкандан кийин 9-10 айда чыккам турмушка. Ошондо мага жооп түшөбү? Ошондон көп ойлоном. Караңыздар. Эгерде талак деген сөз айткан болсо, анын ниети бар беле, ниети жок беле кызыктырбайт, анда түшөт. Эгерде талак деп айтпаса, жөн эле азыркындай ажырашып кеткен болсоңор, сөз менен эле, анда сөзсүз күйөөңөрдүн, ошо күйөөнүн биринчи күйөөсүнүн ошо жүрөгүндөгү ниетин билиш керек болот. Жөн эле айтты, мен кетип калay, көзгө көрүнбө деп. Бирок мына жерде эстегенде, болду, мен ажыраштым дей турган болсо, ошол сөздү, мына ажыраштым деген сөз, уруштун ушундай жашабайбыз деп аткан учурда айтылган болсо, бул түшүп калат. Бирок карап тургула, сиз айтып атасыз бул жерде. Жооп бербейм деген деп. Демек, жооп бербейм деген болсочу, анда анын ниетине каралат дагы, ошо биринчи күйөөдө ниетин караш керек. Жооп бергенмин аны. Ошо менен ким жашасын десе, бүттү. Анда бардыгы мыналарга жакшы. Эгерде мен жооп берген эмесмин, жөн эле өзү кетип калган. Тигиндей мындай дей турган болсо, анда жообун алмайынча башкага турмушка чыккан болбой калат. Оорукчан бир бөйрөкчөндөр орозо тутпаганга болобу? Орозо тутпай жүрүп элге садака кылса болобу? Ооба, эми бул оорулууларга Алла Таала Куранда уруксат берген. Кармабай эле койсо болот. Экинчи сурооңузга, орозо тутпай туруп элге садака кылса болот? Эчтеке эмес. Соо өтөт, садаканы соо өтөт. Кийин бирок ден соолук жакшы болсо, ал орозону башка күндөрү, фаиддату мин айямин ухар, башка күндөрү кармап бересиз. Фаман кана маридан ау ала сафар, ким оорулуу болсо, же сапарда болсо, Алла Таала айтат, фаиддату мин айямин ухар. Алар кармабай койсо боло берет. Сапарда жүргөн киши, оорулуу киши, бирок кийин башка күндөрдө ден соолугу жакшы болгондо же үйүнө кайтып келгенде кармап берет. Мен күйөөм иштебейт. Мен иштесем үйдүн ишин кылбадың деп урушат. Мен эмне кылсам болот? 4 балам бар. Бүгүн мындай көйгөй туугандар дайыма айтып келебиз. Bunun çeşilüsü oңой эгерде биз көнсөк. İmandın жолун, диндин жолун тандайлы. Зикирдин жолун тандайлы. Дуанын жолун тандайлы. Илимдин, даваттын жолун тандайлы. Жакшы кылык мүнөз менен алхамдулилlah. Киче сабырдуулук керек. Ушу жолду эгерде үйдө ар бир кайсы үйдө боло турган болсо, буюрса иншалла маселенин баары чечилет. Убакыт болуп калды. Я. Азан айтып турган киши келдиби? Я.
Акыркысын окуп коеюн да. Намаз окуй албай жатам, сууга бутумду жуусам эле цистит болуп калам. Кандай кылсам болот? Караңыз. Эгерде суу сизге зыян берип аткан болсо, таяммум деген бар. Бирок намаз таштабаңыз. Суу зыян берген учурда шариятыбызда алхамдулилла таяммум деп коет. Таяммум деген жөн эле бир ташты аласыз. Алакандай болгон таш. Болду. Ниет кыласыз таяммум алганга деп. Ташты бул жаган колуңузга мындай карап, бетиңизди мындай кылтып, мынакей. Бетиңизди жуугандай кылып, каш, кирпик, көздү кошуп, мурун, мурут, мындай кулакты мынаяктан баарын кыласыз. Дагы бир жолу урасыз. Колуңузду мына чыканака чейин, аркага келип, бул чыканака чейин сүрүп коесуз. Болду. Ушул ойдон намаз окуй бересиз. Бирок намаз таштабаш керек. Алладан ден соолук сурай бериңиз. Бирок караңыз, жылуу сууга эгерде мүмкүн болсо, анда жакшы болмок. Жылуу сууга дагы ооруй турган болсо, анда таяммум кыласыз. Аллахым баарыбызга эки дүйнөдө бакыт берсин. Аллах